Бүгін мына 200 миңден айланасында ат іздеп аткандарга ушуну ынтымактан тартып маалыматын жеткирейин. Базар басындагы аттар. Кайсыны атасынбы? Атасы жакшат да. Жакшат бар экен го деп атасын эсин утуп калдым. Сен көк ат иман экен аты жакшат дедилер. Мен өз иман дегенди көргөн эле эмесмин. Ошол сатып аткан каты иман экен деп ой десем ой. Мен алдым. Эми биз ошонун сөзүн айтып атабыз. Ушулардын баласы. Иман жаш, таза мал. Имандагы өзү күчтүү палван бала, бирок пиары келелек бала да популярный эмес. Бирок ортодо кайнаган бала аты экөө теңчи. Иман, таанысаң жазып кой атың баласын өзүң дагы. Чүдеш ары бер автан. Нары бер айдашчы дагы тегеретип, баскан турганын байкасын көрүүчүлөр. Базар сенадагы аттар. Тоокел кылып алып көрсөңүздөр, мына жайлоо улактарга чаап көрсөңүздөр. Мына катары минем десеңиздер, кандай багытта пайдаланам десеңиздер, мына ушул өспүрүм экен. Бирок мунун атасы жакшат. Кел досум, ассаламу алейкум да бир жол. Маалыматын бере бер эле. Маалыматты алдым эле досум. Анан атасы жакшат. Анан өзү ham жакшы экен. Анан кичине былтыр салынган экен, отуктарына турат. Анан кыйын барат дейт. Анан ошо эле минилбей эле сактап турган экен. Анан ошону алдым эле. Анан биз эле алып саткан үчүн сатууга коюп атам да, ошо. Бул ошол Имандын атын баласы деп атасыңбы? Атынын прамой баласы. Имандын көк атын баласы. Ортажа дагы Имандын. Алуу барайын hem деп ойлодум, бирок атка убал экен, жаман семиз. Семизби? Жаздан бери камал эле турган экен да. Жашың канча дедиң? Жаңасы экен. 4 жаш. 4 жаш болсо, астын сайып, үстүн сай элек. 4 жаш болсо жаш экен да. Жаңасы экен. Үстүлөр өтө толуу. Ким болсо деле атлуу болсо күйбөй турган да. Бою канча чыгып атат? Бою 60га чыкпайт, 55тен жогору. Жакшы экен. Ошондой. Жакшы. Бутул ден сол бары мыкты? Бардыгы жакшы экен. Ат таза мал. Кече семиз болуп калат да алып барабсың да? Кечкүрүн иште бастырып койдум, анан буга убал экен. Такалатып ham койдум. Такачамды ошо жерде турган экен. Анан эми опор эле чабып ийгенге Баасын канча дейсиз? Баасы жакын эле 230 миң. Кем болобу? Кем болот. Кимдеги мат болсо күйбөйт. Күлөрү, тололугу. Баладан деле сурадык. Короче, жазгама чоңулакка салган экен да. Эч нерсени билбей эле барат дейт. Со Имандын айылынан алдыңбы муну? Ооба, мындан алдык. Анан үй баштап алдык элек дейт. Анан ошо атам карап эле дейт тургандан, сата берем сени үйгө. Жаратпаган, эмне жаратабыз ошондон алып сата койтам да. Жакшы экен. Мындай артын бастырчы көрөлү. Арт жагын. Ортажа жана Иман көп ортодо турат ал көк ат. Мына тараптагы улактарда Имандын аты менен улагы көп эле болсо керек. Бирок аны азыр кайсынан табам? Жөндүү эле ат экен, өзүңүздөр жаккан болсо келип көрүп, базар басында экен баалашып, жакшы түшүп берем дейт, алсаңыздар болот. Имандын атын билгендер жазып койсоңуздар да болот. Мен бир эстегеним, мына жаңы дыйканда Лала тайга таштаганда ошо Иман пас бердиби экен, ушундай болгон. Бир ака бир. Жакшы экен. Эми Автан телефон номериңи туура айт. Өткөндөгү эки атыңан башка номерди айтып. Бек не комам окшошо дал иштебейт эле, жогот ийдим. Иштебеген номер жаздырып койсуң өткөнкүгө. Мен сага айтсам, жокко берип койдум деген. 771 менен 99 WhatsApp прямоюң барбы? Анык иштеби номериң, телефонуң? Иштейт, бергини чыгарып батып, буну жоготуп. Анан кайра иштеттим да. Беркин иштебейт эле, иштеген номерин айтып алдым. Жак. Майлем насып. Көзүң карачы. Көзү, кулагы, аттын үстүлү жакшы. Кимдер болсо ушу баган айтса керек, көзүндө турган жакшаттын баласы. Мындан деле жогору айтат. Ичине бир 10 күн бастырып туруп апарып сатса болот. Жайлоо улактарда ойноп чаап көңүл ачыба? Күзгүгө растаба? Тарбиясын жакшы берип. Калың ат. Бир жагынан таза мал экен. Жакшы экен, ушул экен, ынтымакта турат туугандар. Жаккан болсо кабарлаша бересиздер. Имандын көк атынын баласы, Имандын атын тааныгандар жазып койгула. Иман өзүң көрүп атсаң да жазып койгун. Мен интерден сурадым, асыда өкөлөр менен да бир-эки сөз сурадым. Баары эле мактады.
өтө жакшат. Кайсыны атасынбы? Атасы жакшат да. Отазада жакшат бар экен го деп атасын эсин утуп калдым. Сен Пулат Иман экен аты жакшат деди. Мен өз Иман дегенди көргөн эле эмесмин. Ошол сатып аткан катты Иман экен деп ой десем мен алдым. Эми биз ошонун сөзүн айтып атабыз. Ушулаттын баласы. Иман Жаш, таза мал. Имандагы өзү күчтүү палван бала, бирок пиары келелек бала да популярный эмес. Бирок ортодо кайнаган бала аты экөө теңчи. Иман, таанысаң жазып кой атың баласын өзүң дагы.